Расмек, урматтуу группа, силерден көптөн көп сураныч. Проспект Мирадан кыргыз байкелер Казакстанга адам ташыйт. 570. Мунун водители азыр Абдуллах ошондой байке да. Кече Москвадан чыкканбыз. Биз башка посредник байкелер менен келип отурганбыз. Казакстанга жолго чыккандан кийин эле 9000 жолго бергиле деди дагы. Бир аз айдагандан кийин Москвадан чыккандан кийин платный жолго салам 1000 рубльдан кошкула деди. Посредниктер болсо 500 рубль менен барып келесиңер деген. Бул 1000 рубль сурады. Баарыбыз каршы болдук, потому что ар кимибиз ар кайсы посредниктерден келип отурганбыз. Эми азыр өчөшүп, мына эртеси болду. Бизди алып барып границага да киргизген жок. Орто жолдон бизге өчөшүп таштап, бир тажикке салып берип, тажик киргизип чыкты бизди. Казакстандын границасыначы бир тажик бала киргизип чыкты. Биз тажик балага да 500 рубльдан бердик, 150 рубльдан чогултуп бердик. Бул байке кечирип койгула, грубо айтсам, чочкодой болуп ошол жерде уктап жатып, мына азыр кайра жолго чыктык. Бир 4 сааттык жол калды. Өтө чарчадык, кыйналдык. Арабызда ооруган эжелер да бар. Но жерге токтоду дагы, тамак ишкени кирип кетти. Анан мен силерди метро жабылганда алып барам дейт да. Ушул номер, проспект Миранын таксисттери.